Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаевдин өкүлү Ички иштер министрлигине кайрадан кат жолдоду. Кангантиевке каршылаш митинг уюштурган Отунбаева качан камалат? Жээнбеков менен Путин эмнеге жолукту? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 1 май райондук соту 5 июлда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевди кылмыш иштин курамында кылмыш аныкталган жок деп актаган чечимине чыгаргандан кийин коомчулук ар кандай пикирлерин айтты. Мамлекеттик айыптоочу Кангантиевди камап 100 000 сом айыпка жыгууну суранган. Ага утурлай апрелдеги мамлекеттик төңкөрүш жасаган катышуучулар Айкөл Алато жана Айкөл Таза коом уюмунун 20 мүчөсү 1 май райондук сотунун алдында чогулуп митинг кылышты. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, бул митингдин башында кадимкели апчебиз Роза Отунбаева тургандыгын аттуу баштуу эле инсандар айтты. Кызык, Отунбаева жана убактылуу өкмөт баштаган топ Ош окуясына качан жооп берет болду экен? Апрель окуясында 80ден ашуун эр азаматтарыбыз каза тапса, Ош окуясында 450ден ашуун жарандарыбыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ошондо Отунбаева баштаган топ качан камалат? Гүлкүн келет. Атамбаев бүгүнкү күндө кантип кадрларды жаңылоо жана жаштардын саясатка келүүсү боюнча ооз ачып жатат. Ал өзү 2012 жылдан бери ошол жумуш менен алек болбоду беле. Кыйын технологдорду жалдап, кыйын долбоор катары элиталарды алмаштырып, ага далай акча коротуп, анан дагы жаш лидерлерди тандабады беле. Акыр аягында парламентте жаңы элита түзүлдү. Ар бир партия мүчөсүн жеке өзү текшерип, пайдасы тие тургандарды калтырып, калгандарын пайдаланууга алмаштырган. Кийин өкмөттү дагы дал ошондой жаңы элитадан түзбөдү беле. Жыйынтыгында эмне болду? Анын элитаны жаңылоо ниети элитаны жөн гана алмаштыруу болуп калды. Ошондуктан Атамбаевдин жаңы элитасы нукура чимкирик болуп калды. Муну Атамбаев өзү айтып жатат. Эми баарыңар көрүп тургандай, ал дагы жаңы элита даярдагысы келип жатат. Андан көрө Атамбаев үй бүлөсү менен чогулуп, тергөөчүнүн суроолоруна кантип жооп берем деп ойлонсо жакшы болмок. Ага каршы көптөгөн негиздүү фактылар тууралуу сөз болууда. Булар унутула турган же катып кое турган жөн фактылар эмес. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, Аскар Маминди Манас эл аралык аэропортунан премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тосуп алды. Аба майдандагы жолугушууда Ардак Кароолдун ротасы тизилип, оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Аскар Маминдин Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында бир катар иш-чара өткөрүү пландалган. Алардын катарында 8-чи Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин дагы бар. Ал эми эки тараптуу жолугушуулар тар жана кенен форматта өтмөкчү деп айтылат маалыматта. Тараптар жыйын учурунда соода-экономикалык кызматташууну өркүндөтүү, суу, энергетика, өнөр-жай жана маданий-гуманитардык маселелерди кароону пландаштырууда. Күн тартибинде транспорт, инвестиция, туризм, билим берүү жана башка маселелер кирген. Ошондой эле Казакстандан премьер-министрин Кыргызстандан президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге дагы кол коюлушу күтүлүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин юридикалык өкүлү Сергей Слесарев 11 июлда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрадан кат жиберди. Анда Слесарев Атамбаевдин эмне себептен суракка барбай жаткандыгын түшүндүргөн. Ал Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экендигин билдирип жатат. Бул тууралуу мурдагы президенттин тарапкерлери билдиришти. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 8 июлдан бери Алмазбек Атамбаевга 2 күбө катары суракка чакырып, бирок ал экөөндө мекемеге баруудан баш тарткан. Тергөө кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулгандыгына байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтөөдө. Атамбаев кол тийбестиктен Жогорку кеңештин 27-июнундагы чечими менен ажыраган. Аны утурлай башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте маалымат берип жатып, Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Крим Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотууга жеке өзү тапшырма бергендигин айткан.
Мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевский Альфа-банктын ээлери Михаил Фридман менен Петр Авенинди компромат менен коркутуп, алардан $50 миллион талап кылгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. 2018-жылдын октябрь-ноябрь айларында Маевский Фридман менен Авениндин укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына терс таасир ала турган маалыматтарды жарыялайм деп коркутуп, алардан $50 миллион талап кылган. Эмне маалыматтар экендиги айтылган жок деп айтылат маалыматта. Леонид Маевскийге кылмыш иши 2018-жылдын 18 ноябрында ачылган. Ал 15 жылга кесилиши мүмкүн. Леонид Маевскийдин ысымы кыргыз коомчулугунда кеңири белгилүү. Ал экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн алдамчылыкка айыптап арыз жазган. 2017-жылдын 25 февралында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, ошол эле күнү УКМКнын тергөө башкармалыгына өткөрүп берилген. 26 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов кармалган. Башка көзөмөл органдан берген маалымат боюнча аларга орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин арызынын негизинде иш козголгон. Маевский өз арызында Текебаев Мегаком иши боюнча $1 миллион алып, аны кайтарбай койгондугун айткан. Леонид Маевский 1999-жылдан 2003-жылдар аралыгында Орусиянын мамлекеттик думасынын 3-чакырылышындагы депутат болгон. 16 июлда жогорку сотто Өмүрбек Текебаевдин иши жаңы ачылган жагдайлардан улам кайра каралмакчы. Атамбаев жөнүндө акыркы учурда пикиримди билдирбегеним бул менин аны колдоп жатканымды билдирбейт. Жыгылганды тепкилебейм дегеним, азыркы кесиптештериме айткан какшыгым. Убагында бийликте турганда айга күнгө теңеп, эми бүгүн сындап жаткандарды көрүп иренжидим. Кайсы гана бийлик болбосун оппозиция болуш керек. Бирок сынды туура айтып, кырдаалдан кандай жол менен чыгып кетүү керек экендигин айтып туруу бул жакшы көрүнүш. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин азыркы учурдагы абалы көбүрөөк чыгымчылдык болуп жатат. Бул легитимсиз бийлик дейт. А бул бийликти өзү элге сунуштап, Сооронбай Жээнбеков таза киши, ыймандуу, урдабаган, эмгекчил, чыгармачыл деп мактап жүрбөдү беле. Азыр эми анын сөзүн укпай койсо эле пикирин өзгөртүп, жакса бийлик алып келип, жакпаса кетирип тургудай Кыргызстан Атамбаевдин ишканасы эмес деп билдирди Жанар Акаев. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгерлер комиссиясынын өкүлдөрү Аида Салянованын ден соолугунун жагдайын текшеришти. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлашты. Жамктын берген маалыматына таянсак, Салянованын абалы канааттандырарлык. Ал бейтапканага жаткырууга муктаж эмес. Тиешелүү болгон жардамды экс башкы прокурор 1-абак жайдын медициналык бөлүгүнөн алып жатат. Жамк Аида Салянова кармалган жай тууралуу арыз даттануусу дагы жок экендигин кошумчалады. Бирок анын жактоочусу Рабига Сыдыкова жүрөгү оорусу бар аялды камакта кармоо кыйын деп эсептейт. Эскерте кетсек, 3-июнда экс башкы прокурор Аида Салянова Крим-Төбөл Азиз Бадукаевди 2013-жылы мыйзамсыз бошотуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган. Буга чейин кыргыз-орус президенттери жолугары тууралуу алгач Кремлдин басма сөз кызматы кабарлады. Кремлдин расмий сайты жазып чыккандай, 11 июлда Москвада Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путиндин жолугушуусу өттү. Жээнбеков Швейцариядан кайтып келе жатып, Москвада кыска мөөнөттүү иш сапары менен болду. Путин Москвага тийип, эки тараптуу алакалардын бүгүнкү абалы тууралуу сүйлөшүүгө убакыт тапкандыгы үчүн Сооронбай Жээнбековго ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Жээнбеков Путинге ыраазычылык билдирип, кыргыз-орус мамилеси, достук жана өнөктөштүк ийгиликтүү өнүгүп жаткандыгына токтолду. Бирок эки президенттин чукул жолугушуусу Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө ары кала жоромолдорго жол ачты. Айрым бул жолугушууну Кыргызстандагы саясий кырдаалга байланыштырып, Жээнбеков Орусиянын жетекчилиги менен кеңешүү үчүн кетти деген жоромолдорун да айтып жиберди. Мисалы, саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин Москвага чукул сапары аймактагы жана Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу деген пикирде. Акыркы учурда бир катар өлкөлөрдүн жана аймактардын Орусия менен мамилеси бузулуп, көз карандысыз саясат жүргүзүүгө аракет кылууда. Орустарга көз карашы түз Борбор Азия гана калды. Бирок бул аймакта Казакстан менен Кыргызстандын ички саясатында бир топ маанилүү процесстер жүрүп жатат. Дал ушундай кырдаалда бул өлкөлөрдө стабилдүүлүк болушу маанилүү. Экинчиден, жеке маселе. Мурдагы президент Атамбаев Орусияга, Путинге көп кызмат кылган адам, AQShnын базасын чыгарган. Дал ушундай адамды Орусия талап деле жем кылып таштап койбойт.
президенти соттоду деген жаман прецедент жаратпаш керек деп билдирди Жээнбеков. Кыргыз президентинин маалымат кызматы бул сапар боюнча үн ката элек. Бирок коомчулуктун бир бөлүгү Кыргыз президентинин бул сапары алдын ала пландалгандыгын белгилеп, аны ашкере саясатташтырбоого чакырууда. Жакында эле Кыргызстандын Британиядагы элчиси болуп дайындалган саясатчы Эдил Байсалов Равшан Жээнбековдун жоромолуна Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, сапардан саясат издебөөгө чакырды. Президент Жээнбеков жалпы делегациясы менен Швейцарияга Москва аркылуу Аэрофлоттун самолету менен учкан. Бизде эле рейстердин ортосу 5-6 саат болсо, аэропортто токтоп күтөт. Ошону менен сылык сапар дейт эмеспи. Путин коллегасы Москва аркылуу өтүп баратса, келип чай ичип кетиңиз десе керек. Сиз муну азыркы лидериңиз Атамбаевдин маселеси боюнча деп жатасыз. Койсоңузчу, Атамбаевдин маселесин Кыргыз эли жана мамлекет өзү чечет. Дал ушундай эле пикирди Кыргызстандын башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев дагы билдирди. Анын айтымында, жолугушууда Атамбаев жөнүндө сөз болсо да, ал жалпы маанайга таасир тийгизбейт. Биз Орусиясыз эч нерсе чече албайбыз деген өксүк синдромунан арыла албай койдук. Албетте, Орусия менен өтө жакын өнөктөшпүз. Бирок көп векторлуу саясат жүргүзүүгө аракет кылып жатпайбызбы? Мисалы, Швейцариядан келе жатып Москвага киргендин өзү деле ушунун көрсөткүчү да. Ал эми Атамбаевдин маселеси каралат дегендерди мурдагы президенттин жакындары чыгарып жатат. Чыныгы Жээнбеков менен Путиндин жолугушуусу Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланышкан окуялар кызыган учурга туш келди. 27-июнда парламент экс-президент макамынан ажыраткан Атамбаевди Ички иштер министрлиги улам суракка чакырууда. Бирок Ички иштер министрлигинин аракетин мыйзамсыз деп атаган мурдагы президент 2 жолу суракка баруудан баш тартты. Эми учурда Атамбаевди күч менен тергөөгө алып келип, ага карата кылмыш иши козголобу деген маселе талкууланууда. Буга чейин Алмазбек Атамбаев Крим түбөл Азиз Батокаевди абактан чыгып кетиши боюнча орус президенти үн катат деп ишенимин билдирген. Мындан соң Владимир Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Москва башка мамлекеттин ички ишине кийлигишпей тургандыгын айткан. Негизи Орусиянын жетекчилиги менен мурдагы кыргыз бийлиги буга чейин деле чукулунан жолугушууларды өткөрүп келген. Мындай жагдайда көңүл бурган дипломат Аскар Бейшимов эки өлкөнүн лидерлери алаканы талкуулап алууну чечкендигин билдирүүдө. Негизи Орусия буга чейин деле дал ушундай чукул түрдө чакырып келген. Көбүнө эсе Кыргызстан менен Армениянын жетекчилигин чакырчу. Армения акыркы кезде барбай калды. Бизде болсо мурдагы президент Атамбаев чукул бара калып, Орусия менен жакынмын, анын жетекчилиги менен досмун деген сөздөрдү айтып калчу. Азыркы бийлик деле аны улантып жатат деп ойлойм. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиленин соңку абалына токтолсок, кыргыз бийлиги тышкы саясатта Москвага өзгөчө басым жасап келет. Быйыл март айында болгон Путиндин мамлекеттик сапары учурунда расмий Бишкек Орусиянын бирдиктүү базасынын аймагын 58 гектарга кеңейтүүгө макул болгон. Ошол эле кезде буга чейин Москва менен биргеликте куруу пландалган Камбарата 1 кесе жана жогорку Нарын Гестер каскадын куруу боюнча энергетикалык долбоорлордун башы ачылбай турат.